Эл алып атса эле булар жөн эле калпты көрсөтүп атат деп ойлоп жүрчүбүз да. Саламатсызбы, урматтуу Сагын Кожоевич, саламатсыздарбы? Бүгүнкү кечирим катышуучулары. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Борбор калабыбыздын тургундары. Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттин эң башкы милдеттеринин бири. Биз ушул милдетти так жана жоопкерчилик менен ишке ашырууну тынбай улантып келе жатканыбызга өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Бүгүнкү күндө бүткөн үйлөрдү четинен жарандарыбызга тапшырып келе жатабыз. Кыргызстанда жалпысынан 70 миңге жакын батирлердин курулушу башталып, алардын басымдуу бөлүгү активдүү фазада турат. Бул үйлөр бүткөн соң 10 миңдеген үй бүлө өз үйүнө ээ болуп, кубанычка бөлөнүп, жашоосунун сапатын жогорулатат десек болот. Мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 5 жыл ичинде муктаж болгон жарандарыбызды турак жай менен толук камсыз кылууну максат кылып жатат. Алдыда дагы көптөгөн турак жай долбоорлору ишке ашырылат. Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Талас, биягы Кара Балтадан Токмоктон бери карай үйлөрдүн салынышы кызуу жүрүүдө. Шаарлар менен райондордун борборлоруна бийик кабаттуу үйлөр курулуп бүткөндөн кийин план боюнча айылдарга өтөбүз. Айылдарга деле ушундай шарттарда 25 жылга чейинки ипотекалык негизде жер тамдарды куруп беребиз. Ошентип өлкө боюнча жарандарыбыз айылдарда да өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй заманбап үйлөрдө жашагандай шарттарды түзүп беребиз. Урматтуу мекендештер, бүгүн тапшырылып жаткан жаңы үйлөр сиздер үчүн кубаныч менен бакытка бөлөгөн үй бүлөлүк чоң бочок болуп берет деп мен ишенемин. Жаңы үйүңүздөр куту болсун. Бишкек шаарынын Малда басауына 2 дарегине жайгашкан 3 блоктон турган 19 этаждан 225 батир Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевдун коштоосу менен, колдоосу менен бүгүн элдерге күлүчү тапшырылып жатат. Мына айтып кетсем, бул жерде 225 батирдин ичинен 3 бөлмөлүү 45 батир, 2 бөлмөлүүдөн 90 батир, 1 бөлмөлүүдөн 90 батир. Ушунун азыркы берилген үйлөр бардык очередте турган льготный, социальный, доступныйлар алышты. 10-чу үй-бүлөлүк медицина борборунда иштейм, киз үй боюнча бухгалтермин. Анан бүгүнкү күнгө ошо туш болуптур. Ушул 3 комнат үй буйруптур. Ошо Эл алып атса эле булар жөн эле калпты көрсөтүп атат деп ойлоп жүрчүбүз да. Көрсө чың турбайбы. Бүгүн өзүбүз сезип ошону жыргап майрамдап отурабыз. Ошону сүйүнүп атабыз. Чоң майрам болуп атат. Ыраазыбыз. Өкмөткө рахмат. Кыздар кичинекей болгонуна байланыштуу көп эле кыйынчылыктар болду. Кичинекей балдары менен көбүнчө батирлерге киришпейт, өзүңүздөр деле билесиздер го. Кичинекей баласы бар экен деп эле отказ кылып коюшкан учурлар көп болгон да. 2023-жылы очередке турдум. Ошол күнүн тартып, ошол примерно 3 жылдай өттү окшойт. Плюс-минус. Бүгүн туш келди, ушул эмеге сүйүнүп отурам. 4% менен 1 комната социальный ипотека туш келдим.